Миргүл Жумабаева үй жумуштарынан бошоору менен айылдык мектепке шашат. Ал мугалим эмес, бул жерде өзүнө окшош келиндердин башын бириктирген жаш келинчек клубун түзгөн. Мында Ноокат районунун Күнгөй Кожеке айылынын келиндерине бош убактыларын пайдалуу өткөргөнгө шарт жаралган. Миргүлдүн долбоору башында айыл элинен колдоо тапкан эмес, айрыкча кайненелер тарабынан. Өтө кыйынчылыктар көп болду мен үчүн. Жаштар арасында эч кандай тренингди билбеген, чогуу отуруп бири-бири менен пикир алышууну билбеген мындай клуб атайын өзүбүздүн клубда жок болчу да. Келиндерге тигүүнү үйрөттүк, распушонка тиккенди, төшөк, төшөнчө, подушкаларды, курактарды тиккенди, ухаживание за ребенком ошолорду үйрөттүк. Урматтуу жаштар, урматтуу келиндер, биринчиден сиздерге куш келипсиздер биздин клубка. Жаңы кошулгандар, эски командадагылар. Клуб ачылганга чейин жаш келиндер чарба иштери менен гана алектенчү. Алар жаңы нерсени үйрөнүп же өз теңдери менен пикир алышууга атайын убакыт ажыратчу эмес. Эми китеп окуп, кол өнөрчүлүктү үйрөнүүгө шарт түзгөн жаш келинчек клубу баарынын ашыгып келчү жайына айланды. Бизге аябай кыйын эле, бош убактыбыз деле жок эсепте болот да, себеби мындай отдельно бир клуб болуп, болуп, өзүң убактыңды бөлүп бербесең жок да, үйдөн иштен бошобойсуң. Аны клуб ачылып калып жакшы болду, себеби келиндер келет экен, биз да барайлы деп келип, кичине келиндер менен мамиле кылып, тиккенди көрүп, ушинтип жакшы болду да негизи клубтун ачылганы. Клуб жаш келиндерге багытталганы менен эшиги бардык айымдарга ачык, себеби айылда алар үчүн мындан башка бош убактысын пайдалуу өткөзө ала турган жай жок. Шарттар деле анчалык деңгээлде жок дегенге деле каршымын. Анчалык деңгээлде өтө бийик деңгээлде бар дегенге деле каршымын да. Клубтун максаты ошол келиндерди как-то потенциалын жогорулатуу же болбосо окуттуу, аларды кандайдыр бир эң жогорку болбосо дагы кичинекей бир жогорку деңгээлдерге алып чыгуу да. Бирок анан жаш келинчектер үчүн атайын ушундай комната берилип, атайын ушундай шарттар түзүлгөн жерлерди мен байкаган эмесмин да. Жаш келинчек долбоорун ишке ашырган Миргүл өз айылынын каарманына айланды. Мындагы апалар алардын жаш кезинде өзүн өзү өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк болбогонун айтып, келиндер үчүн түзүлгөн шартка ыраазы. Бул айыл жергесине жаш келиндер үчүн ушундай проекттелерди жазып, ошторго чейин барып, ушу проекттелери өтүп, келиндер үчүн кам көргөнү мага да аябай жакты. Ушу келинибизге сыймыктанабыз. Миргүл муну менен токтоп калбай, дагы айылга пайда алып келүүнү көздөп жүрөт. Себеби мындай активдүү келиндин иштерине айыл жааматы муктаж.